Номер 28 Орун Абдрахман атындагы орто мектеби Баткен областынын Кадамжай районунун Актурпак айыл аймагынын Жаңы Жер айылында жайгашкан. Биздин мектеп 1974 жылы 1-сентябрда пайдаланууга берилип, 320 орунга ылайыкташылган. Бүгүнкү күндө 878 окуучу 2 нөмөткө билим алып жатат. Номер 28 Орун Абдрахман атындагы инновациялык орто мектеби бул билим деңгээли жогору, ар бир окуучунун өмүрүнө кам көргөн жана достук маанайда болгон билим берүү мекемеси болууга далалаттанат. Бул жердеги мугалимдер кесипкөйлүгү жана ар бир окуучуга болгон камкордугу менен айырмаланат. Сабактарда мугалимдер инновациялык технологияларды, анын ичинде STEM ыкмасына багытталган окуу процессин долбоорлорду өздөштүрүүдө, мугалимдин педагогикалык тажрыйбасын кеңейтүүгө, окуучулардын сабаттуулугун жана жеке потенциалын өнүктүрүүдө, функционалдык сабаттуулугун калыптандырууга багытталган техникалар жана усулдар менен өтүшөт. Билим берүүнүн сапаты. Чыгармачыл мугалимдер окуу методикасын, интерактивдүү сабактарды, иштин оюн формаларын ар тараптуу колдонушуп, окуу процессин кызыктуу жана эсте калаарлык пландаштырып, окуучулардын билимин гана эмес, жөндөмүн жана талантын өнүктүрүүгө мүмкүндүк берген кеңири окуу программаларында. Жасалма интеллект, 3D жана онлайн форматтагы сабактар улуттук тестөөлөө борборунун сайттары менен иштешет. Окуу керемет, келечек үчүн билим берүү, акылдуу мектеп долбоорлору жана Устат Шакирт, фонд Роза Отунбаева жана башка өнөктөштөр аркылуу өз мүмкүнчүлүктөрүн ачууга, мугалимдердин заман талабына ылайык келген адис болушуна мүмкүнчүлүк жаратууда. Окуу керемет долбоорунун алкагында стратегияларды, Balo App платформаларын колдонушу окуучулардын функционалдык сабаттуулугун арттырышууда. Кесипкөйлүк. Биздин мектептин мугалимдери жогорку билимге жана тажрыйбага ээ. Бул аларга окуучулардын натыйжалуу окутууга жана шыктандырууга мүмкүндүк берет. Инфраструктура жана жабдуулар. Мектепте заманбап окуу кааналары, лабораториялар 30 инновациялык мектептин бири болуп, АБР тарабынан камсыздалган. Электрондук китепкана келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында камсыздалып, балдардын санариптик сабаттуулугун арттыруу менен бардык платформаларды электрондук форматта пайдалана алышат. Балдардын китеп дүйнөсүнө саякаттоо, окуп үйрөнүүсү үчүн бардык шарттар бар.
Мектеп дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан эмеректер менен камсыздалган. Ашканада 320 балага 5 күндүк ысык тамак берилет. Көндүмдөрдү жана кызыкчылыктарды өнүктүрүүдө айылдык мектепте бир топ ийримдер иш алып барат. Менталдык арифметика ийрими ОЗ2 тез эсептөөнүн негизинде балдардын интеллектуалдык жөндөмүн жогорулатат. Бейит, музыкчылар кобузчулар тобу, Умтул театры аркылуу салттуу музыкага жана сахна маданиятын калыптандырууга багытталат. Сүрөт ийрими сүрөт тартуу менен таланттуу балдардын талантын өнүктүрүүгө, шыктандыруу менен алардын жаратылышка жана башка эстетикалык табитин ачууга мүмкүндүк жаратабыз. Ийримдер иш алып барып окуу чөйрөсүндө гана эмес, жашоонун ар кандай чөйрөлөрүндө сыйынчыл ой жүгүртүүгө, баарлашуу көндүмдөрүн, спорттук жөндөмдөрдү жана башка сапаттарды өнүктүрүүнү камтыйт. Күрөш Шумкарлар командасынын улуттук спорт оюнундагы мыкты жетишкендиктери менен сыймыктанса болот. Окуучулардын дисциплина жана спорттук руху ар түрдүү белдештерде жогору экендиги байкалып турду. Окуучулар мыкты командалык ишти, туруктуулукту жана жеңишке умтулууну көрсөттү. Спортко болгон берилгендик жана кыйынчылыктарды жеңүүгө даярдыгы биздин окуучулардын өзгөчөлүгү катары белгилеси. Талып коймашуу спортто жаңы Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгында көрсөтүлгөндөй, Айкөл Манас атабыздын доорунда жаралган накыл сөздөр бүгүнкү күндө да жаш муунду тарбиялоодо актуалдуу. Ошондуктан мектепте жаш манасчылар ийрими иш алып барат. Улутубуз! Чачылганды жыйнаган баатыр! Ураныбыз! Yolunda keyenderi kandagay, kıymıldары şamdagay, şaldıran gize baylangan, jo jaragı şaylangan, kasışan kalın jo bolso, karağlar için aylangan, balları batır kırgızdın, örgüde üyün oluşkun, başöde dostun komduşkun, kelene. Mugallimdер жана техникалык кызматкерлердин ден соолугун чыңдоосуна шарт түзүлүп, атайын машыгуу залы уюштурулган. Мугалимдер электрондук усулканада ар түрдүү билим берүү платформаларын өздөштүрүп, сабактын натыйжалуулугун арттырышына аракеттенишет. Бул аракеттердин баары бир гана максаты заманбап мектеп, заманбап окуучу принциптерин толук кандуу аткарууга багытталган.